Талаш шаарындагы номер 2 Раиса Рысакова атындагы орто мектепте билим алган окуучулардын коопсуздугунан кооптоном дейт мектеп директору. Мурдагы жылдары ата-энелер ай сайын балдардын коопсуздугун камсыз кылган кызмат үчүн 20 сомдон төлөп келген. Дал ошол каражатка күзөт кызматкерлери мектептеги окуучулардын коопсуздугун камсыздап келген. Учурда өлкө башчысынын тапшырмасына ылайык мектептерде ата-энелерден акча чогултууга тыюу салынган. Чындыгында аябай жакшы болчу. Себеп деген балдар СБнын көзөмөлүндө жүрчү. Мисалы Талаш шаарында 2 мектеп, Таластын центринде жайгашкан чоң мектеп. 2000 окуучу окуйт. Кирип чыккан киши көп болот. Ата-энелер кирип чыгып атат. Эми ар бирин көзөмөлдө албайсың. А мурун охрана барда жакшы болчу. Келген кеткенди киргизбей, сабак учурунда баарын эшиктерди бек кармачы да. Күндүз коркобуз, ким кирип кетет, кандай болот. Завучтар бир буту сабакта, бир буту паркта же мектептин территориясында. Эгерде мамлекет тарабынан жардам берилсе, мектеп көзөмөлгө алынса, аябай сонун иш чара болот эле. Себеп деген биринчи орунда азыр балдардын ден соолугу. Балдарга кам көрүшүбүз керек. Балдарды сактап калышыбыз керек. Талаш шаарында жалпы 9 орто мектеп, 1 лицей жана 10 бала бакча иштейт. Алардын баарында бүгүнкү күндө коопсуздук кызматкерлери жана кырсыктын алдын алуудагы үн чыгаруучу сигналдар жок. Бардыгы келип каражатка такалгандыктан шаардык мэрия келерки окуу жылда бул мектептердин көйгөйүн чечүүнү пландоодо. Бизде Талаш шаарында 9 мектеп бар, 1 лицей бар. Бул мектептерде, лицейлерде мурда ата-энелердин эсебинен частный охраналар турчу, кайтарышып. Ал тыюу салынгандан кийин, токтотулгандан кийин бүгүнкү күндө охраналар турбайт. Эми бул биз буну бюджеттен каржылоо максатында эми охранабыз дүрбөлөң кнопкасын койсокпу деп бул ошо быйылкы жылдын бюджетине кирген жок. Эми келаткан окуу жылына карата 6 айдын жыйынтыгы менен ошо мектептерге эл көп жүргөн коомдук жайларда, бала бакчаларда жана спорттук мекемелерде ушу дүрбөлөң кнопкасын коелу деп пландап жатабыз. Балдардын коопсуздугун камсыздоо маанилүү. Окуучулардын коопсуздугу үчүн өкүлчүлүктө атайын жыйын өтүп, ага акимдин орун басарлары жана коопсуздук кызматкерлери, ошондой эле билим берүү бөлүмдөрүнүн башчылары катышты. Анда коопсуздукту камсыздоо канча каражатты талап кылынары айтылды. Бир единицанын баасы айына 55.844 сом. Бир милициянын. Бул жумасына 5 күн иштеген мекемелерге тиешелүү. Эгер жумасына 6 күн иштеген мекеме боло турган болсо 1,5. Жумасына 7 күн иштей турган мекеме болсо 1,81. Бул бааларды биз кайдан алдык? Бул баанын баарын бизге антимонополия бекитип берген. Айта кетсек, облустагы мектептер арасында Манас районундагы Срейнин орто мектебинде эле үн чыгаруучу сигнал орнотулган, башка мектептерде жок. Кооптуулук маселеси ошо адамдардын өмүрүн сактоо, өзгөчө балдардын өмүрүнө коркунуч келтирбөө деген маселе бул аябай приоритетке коюлуп турат. Анткени акыркы учурда ошо террористтик басып алуулар дагы, балдарга кол салуулар дагы болуп жатат. Өзгөчө эл көп топтолгон жерлерде, кинотеатрларда, театрда ушул маселени колго алып, биз жана күзөт башкармалыгы менен чогуу чараны иш алып баруудабыз. Негизи окуу жылы аяктап жаткандыктан балдардын коопсуздугун камсыздоо үчүн мектептердеги коопсуздук эрежесин эске алууну кийинки жаңы окуу жылынан баштоо керек. Ал эми жакында 25 май келе жаткандыктан мамлекет тарабынан ашыкча шан шөкөттөргө жана катар-катар унаа жалдап облустагы эс алуучу жайларды кыдырууга тыюу салынууда. Кырсык Кашкабактын ортосунда демекчи, балдардын коопсуздугун камсыздоо мугалимдер менен ата-энелердин негизги милдеттери. Бегайым Асымбаева, Бекжан Жумабек уулу, Зина Акматова, Талаш шаары.